بالله من الشيطان الرجيم وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. Жана айткын акыйкаттуу Роббиңерден ким кааласа анда момун болсун, ким кааласа анда ал капыр болсун. Бул аятты өткөнгү мурдакы аятта карап түшүндүргөндө мындайча болот. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды ээрчигендер көбүнчө сыртынан карасаң жөнөкөй инсандар эле. Көбүнчө учурда ыймандуулар башкалардын көзүнө жөнөкөй көрүнөт. Ошондо Меккенин байлары жана башчылары, бийлери келип, биз үчүн өзүнчө мажлис кыл, өзүнчө орун кыл, тигилерди, кедейлерди, алсыздарды таштагының биз менен болгонуң дегенде, ошондо биз мусулман болобуз дегенде Аллах Таала андай кылба деген. Андай кылба, яни мусулмандардан көзүңдү тартпа, мусулмандар менен бирге бол, алсыздар менен бирге бол деди. Жана айтып атат, айт акыйкаттуу Роббиңер тараптан. Аллах Таала тараптан келген акыйкатты айтыш керек. Ошол акыйкатты айт. Ким кааласа анда мусулман болсун. Ал байбы, ал кедейби. Ким кааласа ал капыр болсун. Алланын эрежеси ушундай. Мусулман болуп дин менен жашаса мындай, дин менен жашабаса, өз билгенин кылса, тоң моюндук кылса, анын жазасы мындай деп Куранда, хадисте баяндалган. Эми ким каалап ийгиликтүү болушту кааласа мусулман болсун, ким дозокто күйүштү кааласа анда капыр болсун. Ошондо эмне деди? Биздин ишибиз шарт менен келген адамдарды кабыл албайт дегендей болду да. Сен буларды кетирсең, анан биз мусулман болобуз дегенде Аллах кабыл албады. Ким кааласа мусулман болсун, ким кааласа капыр болсун. Куду эле Меккенин капырлары эмне деди? Биз сени менен болуп сага пайда жеткизип жүгөрөбүз дегендей болду. Бир адам мусулман болуп, экинчи бир адамга пайда жеткизе албайт. Бир адам ыймансыз болуп, эч кимге зыян жеткизе албайт. Жакшы амал кылса, момун болсо, пайдасы өзүгө. Ахсантум ахсантум ли анфусикум. Эгер жакшылык кылсаңар, жакшы амал жасасаңар, өзүңөргө. Эгер жамандык кылсаңар, ал дагы өзүңөр. Бирөөдүн жамандыгы бирөөгө зыян эмес, өзүнө кайтып келет. А бирөөнүн жакшылыгы бирөөгө эмес, ал жакшы адамбы, анын пайдасы өзүнө кайтып келет. Демек эмнекен? Роббиңер тараптан акыйкат келген акыйкатты айтыш керек. Ошол акыйкат айтылгандан кийин, караңыздар, жана айтпадыкпы? Акыйкатты айтыш керек. Болду, ал сиздин алдыңыздагы кедейби, байбы, же кызмат ээсиби, же жөнөкөй адам айырмасы жок, акыйкат айтылыш керек, бурмаланбаныш керек. Ошондуктан эмне кылды? Баягы Меккенин капырлары алсыздарды, кедейлерди ташта деп айтты да. Пайгамбарлардын пайгамбар экендигинин белгиси ушул, биринчи аларды ээрчигендер жөнөкөйлөр болот, алсыздар болот. Нух алейхиссалату вассаламды ээрчигендер дагы өтө кедейлер, жөнөкөй адамдар эле. Нух алейхиссалату вассаламга дагы ошол доордун капырлары келип айтты да. Сени ээрчигендердин бардыгы ойлой албаган, ой пикири жок, биз сесиде окумуштуу эмес, окубаган, диплому жок, ошондой эле төмөнкү катмардагы адам бизге окшош элита эмес деген сөздөрдү айтты да. Эми мен бүгүнкү замандын сөзү менен айтып атам. Мындай айтканда биз деген элитабыз, силер деген карапайым жөнөкөйсүңөр, элиталардан сени эч ким ээрчиген жок. Сени ээрчигендердин бардыгы ойлоно албаган, окумуштуу эмес, эч нерсени билбегендер ээрчиди дейт да. Пайгамбар алейхиссалату вассалам да ошондой ээрчиди да, жөнөкөй адамдарчы. Ошол үчүн адамдын сыртына карап баа бербеш керек. Сыртынан карасаңыз жөнөкөй болгону менен Аллахтын алдында өтө сүйкүмдүү болушу мүмкүн. Ички дүйнөсү таза болуусу мүмкүн. Коррупционер эмес болушу мүмкүн. Бузуку болбошу мүмкүн. Кээ бир учурда карасаңыз, ана көчөдө кээде суранып, нан таап жегендер бар го, бизде момуш деп коет го. Ошолордун жанына отуруп калсаңыз, аябай жүрөктөрү таза, икром кылат, жардам берет. Акыбалың сурайт, не болду сага, биздин жаныбызга эмне келип калдың дейт. Сурайт. Не жардам керек сага дейт. Курсагым ач десең, сумкасындагын чыгарып, баягы мусордон тапкан нанны бөлүп баштайт, экөөбүз жейли депчи.
Бирок сыртынан карасаң болбойт. Ошол үчүн сыртынан карасак алданып калабыз. Пайгамбарга окшоймун деген адамдын сакалы болот, сага жакпашы мүмкүн. А бир адам ойлоп алышы мүмкүн да, жакшы адамдын сакалы жок болот депчи. Баш иштеген адамдардын баарынын сакалы болгон. Илгерки тарыхтарды карасаңыз, улуулардын баарынын сакалы болгон. Узун чапаны болот, узун кийип жүрөт. Жөнөкөй болушу мүмкүн, шлёпка кийип алган болушу мүмкүн. Бирок анын шлёпка кийгендиги, чапан кийгендиги анын жаман экендигинин белгиси эмес. Адамдын жамандыгы анын ичинде жатат. Ошол үчүн бир адамды сыртына карап баа койбош керек экен да. Көзүңө бир адам жөнөкөй көрүнгөнү менен Аллахтын алдында өтө кадырлуу болушу мүмкүн экен. Ичи бизге караганда таза болушу мүмкүн экен да. Бирок сырт аябай жакшы кийинип алганы менен анын ичи бузулган болушу мүмкүн экен да. Ошол үчүн эмне дедик? Кедейлерди жаныңдан кетирип, байларды алып келбестен, сен акыйкатты айткының, кимиси мусулман болсо түшүнүп мусулман болсун, кимиси капыр болсо капыр болсун, тükүндөй кылсаң, мынандай кылсаң, анан мен мусулман болом деген шарты кабыл алынбайт dedi. Бул биринчи түшүндүрмөсү. Кээ бир уламалар бул аятты мындай түшүндүрүп берет. Аллах Таала урушту дейт. Себеби бизде да кээде колдонуп калат го, билгениңди кылчы деген сөз бар го. Айтып анан түшүндүрө албай калгаңды, бак билгениңди кыл дейсиң го, укпай койгондо. Ошондой маанидеги уруш дейт. Аллах Таала айтат: бүт аяттары менен түшүндүрүп, мусулман болгула, дин менен жашагыла деп ушунчалык жеткизип түшүндүрсө, дагы деле жанагындай эме кылып мусулман болбой, же мусулман болсо дагы чала болуп, же болбосо амал кылбай, туура эмес жүрүп, же мусулмандын келбетин жабылып, ичи мунафык болуп кеткен адамдар болуп атпайбы? Ошол убакта Аллах Таала не деди? Ким кааласа мусулман болсун, ким кааласа капыр болсун деген бул Аллах Таала тараптан бул урушуу деп айтат. Түзмө-түз маанисин албайбыз, балки капыр болсо да болот турбайбы, уруксат бериптир деген маани эмес, балки урушуу деп да кабыл алат. Жана ошондой эле бул аяттын ичинде уламалар айтат, Аллах Таала бирөөдү мажбурлап ыйманга келтирбейт. Мажбурлап капыр кылбайт. Адам өзүнүн каалоосу менен ыймандуу болгондуктан эртең ошол каалап тандагандыгы үчүн ал эртең сый-урмат алат. Ал эми бир адам өз каалоосу, өз ыктыяры менен кафырдын туура эмес жолуна тандагандыктан ал эртең ошол үчүн жаза алат. Албетте пенде каалаган эле болуп кете бербейт. Бир иш жүрүш үчүн Аллах Тааланын каалоосу керек. Аллах Таала ошого тавфик берип, жаратып бериш керек. Пенденин да каалоосу болот да. Демек, пенденин каалоосу болот бир ишти аткарыш үчүн деген маани. Биз бир мындай мажбурий нерсе эмеспиз, каалаганыбызды кылып ала турган да кудуретибиз жок да. Демек бизде каалоо бар, бирок ошол каалоодо кылып ала турган да кудурет жок. Аллах каалабаса, Аллага тавфик бербесе. Ошондой эле ким жакшы амал кылса, ыйман келтирсе, ал өзүгө пайда. Ойлобосун мен бирөөгө пайда кетирип жеткизип жүрөм депчи. Молдекелер барса, же даватчылар бар, үйүңүздү тыкылдатып бактылуу болосуз, жүрүңүз десе, худу мен мешит көрсөм ушуларга пайда болуп кетет деп ойлобош керек экен да. Барсаңыз, намаз окусаңыз, Аллахтын алдында кулчулугуңузду моюндасаңыз, Аллахтын алдында сежде кылып, ибадат кылсаңыз пайдасы өзүңүзгө. Эгер жок деп текеберленип, кабыл албай мен барсам булар байып кетпесин, же буларга пайда болуп кетпесин деп текеберленсе, анын зыяны өзүңүзгө эртең көрөсүз экен да. Аллах Таала аяттын уланысын айтат: "Инна a'tadna lil-zalimina naran ahata bihim suradikuha." Албетте биз дайындап койдук залымдарга, зулум кылуучуларга дозокту, курчайт аларды дозоктун тосмолору. Аллах Таала бул дүйнөдө ыктыяр берди, бирок акыретте ошол тандаган жолуңа жараша мамиле кылат. Жакшыга жакшы, жаманга жаман. Аллах Таала айтып атат: "Албетте биз даярдап койдук залымдарга дозокту" дейт. Залым деп кимди айтабыз? Залым деп бир нерсени өзүнүн ордунан башка жакка колдонгонду залым деп айтабыз. Өздөрүнө күнөө кылган инсандарды да залым деп айтат. Башканын акысын тебелеп, башканын акысын жеген инсандарды залым деп айтат. Демек, адам өзүнүн жашоосуну эмнеге арнаш керек болсо, ошонун башка жакка арнаса залым болот. Не зулум, туура эмес иштетип койгон болот. Туура эмес иштеткен болот. Мисалы, өзүнүн өмүрүн адам арнаш керек Алланын ыраазылыгына, өзүнүн жаннатка барып бактылуу болушуна. Бирок ошого арнабастан өмүрүн эмнеге арнап салды? Өмүрүнү болбогон бир алдамчылык арнап салды. Же дагы бир нерсеге, же каракчылык арнап салды. Бул зулум болот. Ошондуктан
Allah берген убакытты өз ордуна иштетишиңиз керек эле. Ошону туура эмес иштетсеңиз, Allah берген күч-кубатты, акылды, ден соолукту туура иштетсе, бул жакшы болот. Эгер туура эмес иштетип койсо, мына ошонун атыны зулум деп айтат. Ошентип Аллахка иман келтириш керек эле. Иман келтирбей койсо зулум болот. Мунафык болбош керек эле. Мунафык болсо зулум болот. Же болбосо акыкатты айтыш керек эле. Акыкат айта турган жерде акыкатты айтпай жашырып койду. Бул деген зулум болот. Ошолорго, ушундай туура эмес жашаган инсандарга Аллах Таала дозокту даярдап койдум дейт. Дозок даяр, азыр бар, күйүп турат. Ахата бихим, курчап калган капырларды дозоктун тосмосу, залымдарды дозоктун тосмосу. Уламалар Ибн Аббас радиаллаху айтат, дозоктун ичинде отто жаткан адамдын да сыртынан от менен забор кылынган дейт. Ошол от менен кылынган забордун дагы аралыгы 40 жылдык жол деп айткан. Бул дүйнөнүн оту бир тараптан күйөт экен, же астынан, же үстүнөн, же каптанан бир тараптан күйөт да. Дозоктун оту бүт тараптан күйөт экен да. Алды арка үстүнөн бүт жагынан курчап күйөт экен да. Качып бириндай оттун четине чыгып турайын деген мүмкүнчүлүк жок экен да. Тосмолор менен тосулган. Яны кайсыл жакка качсаң, ошол жак дозок. Бүт тарабынан күйөт экен. Бул дүйнөнүн оту билесиз, күйгүзүп кетсе канча ачуу. Алла сактасын, кичинекей эле чайды ысык ичип алсаңыз, оозуңуз канча ачышат. Жута албай канча кыйналасыз. Кичинекей эле колуңузга бир чок түшүп кетсе канча күйүп калат, канча кыйналабыз. Эгер кээ бир адамдар Алла сактасын сүткө күйүп калат, сууга күйүп калат, кандай кыйын болот. Бул бизди күйгүзүп жаткан сүттөр бар го, суулар. Бул дүйнөнүн отуга кайнаган да. А бул дүйнөнүн оту менен дозоктун отун салыштырып болбойт. Себеби бул дүйнөнүн оту дозоктун бир учкун кыпынын алып, ошону 70 жолу сууга салып, анан кийин бул дүйнөгө алып келген деп айтат да алымдарчы. Не деген от? Биздики демек ал өчөйүн деп калган бир эмеси, учкуну болсо, ал учкунду да 70 жолу сууга салып, салкындатып, муздатып анан алып келсе, демек ал биздики кичине эле жылтырап кана өчүп калган бир нерсе да. А чыныгы дозокко барганда ал азап чексиз, ал токтобойт дагы. Ал ушундай катуу азап болот. Ошондой азап даярдап койдук. Каалагандар бара берсин ошол жака дейт. Ва иястагису югасу бимаин калмухли яшвил вужух. Эгерде отто күйүп ысып кыйналгандан суу сурашсалар, ичкенге суу бергиле десе, сугарылат бир суу менен мухул сыяктуу жүздү күйгүзгөн. Ушундай катуу кайнаган ысык суу берилет, адамдын жүзүн алып жакындатканда жүзү баш терisi күйүп түшүп калат. Өзү адам сууду качан сурайт десе, чаңкаганда, ысып кетип кыйналганда суу сурайт. Дозокто ошончолук катуу отто азапта кыйналгандан суу сураса, оттон дагы ысык болгон суу берет да. Ал бир суу мухул сыяктуу. Мухул дегенде Ибн Масуд радиаллаху анху мынтип түшүндүргөн да, алтынды эритип агып калат го. Баягы аябай катуу ысытканда алтын эрип агат го. Ошол акканды айткан, мухулга окшоп кетти ушул, жакшы окшоп баратат деди да. Өтө катуу ысык дозоктогулардын ириңи астынан аккан, каны, суусу капкара болуп калган, сасыган нерсени кайнак ысыгы келет. Хадисте келет: "Фаида адна минху шававажху", жүзүгө жакындатканда жүзү күйүп түшүп калат, баш териси. Вакат фарват расиги, башындагы териси шыпырылып, баяга түшүп калат. Анан аны мажбурлап ичет, аргасы жок, аны ичет. Ичкенде ичеги ашказандарыны күйгүзүп артынан чыгып кетет. Не кылды? Суу сураса мына ушундай суу берилет. Биса шараб, мына бул суу өтө жаман суу. Васаат муртафака, дозок өтө жаман чогулган орун dedi. Дозокко кимдер чогулат десе, дүйнөдөгү эң жаман адамдар чогулат экен. Эң башчысы шайтан, андан кийин капырлар, андан кийин мунафыктар, андан кийин күнөөкөрлөр. Ошол үчүн эмне кылат десе, бул дүйнөдө Аллах Таала бизге ыктыяр тандоо бергени менен биргеликте акыретте жакшыга жакшы, жаманга жаман жазасын койгон. Ошондуктан биз ар бир учурда нерсени сыртына карабастан акыйкатын ойлоп, утурумдук, биздин күнүмдүк бүгүнкү жашообузду ойлобостон, биз келечегибизди, өлгөндөн кийинки жашоодо ойлоп жашашыбыз керек экен. Бардыгыбыз билебиз, бир күн келет, бул дүйнөдөн кетебиз. Буну эч ким жокко чыгара албайт. Бирок кеткенден кийин маселе да. Бир алым айткан эле, өлүм бул маселе эмес, проблема эмес, өлгөндөн кийинкиси проблема деген.
Өлүм маселесинде сиз эч нерсе кылбайсыз. Өлүм периштеси келип жаныңызда алат. Сиз эмне кыласыз? Эч нерсе кыла албайсыз. Биз ал жерде өлүш үчүн бир нерсе жасабайбыз. Бирок биз жасай турган иш, биз жооп бере турган иш өлүмдөн кийинки маселе да. Ошол үчүн ыймандуу инсандар өлүмдөн кийинкиге даярдык кылат. Ал эми Аллахка ыйман келтирбегендер же дүйнөнү катуу сүйгөн инсандар өлүмгө чейинкиге даярдык кылат. Өзүгө жашоо курат, балдарына жашоо курат, неберелерине үй курат, жашай берет. Картайып калган, өзү 80ге келген, неберелерин ойлойт, бирок өзү кабырды ойлой элек да. Ошондуктан Аллах Таала баарыбызга мүмкүнчүлүк берсин, кабырды ойлоп, кыяматты ойлоп, амалдарыбызды туура кылып жашаганга. Субханакаллахумма бихамдик.